Аллах Таала Ибрахим сүресинин 42 аятында Аузу биллахи минеш шайтанир ражим ва ла тахсабанналлаха гафилан амма я'малу залимун деген өтө сонун аят түшүргөн да. Зулум кылуучулардын зулум кылып атканынан Аллах кабардар эмес деп ойлогула. Аллах баардыгынан кабардар деген да. Бул дегени адамдар зулум десе эле сөз түрдө бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү уруп, бирөөнүн укугун тепселеп коюп, бирөөнүн акысын жеп коюу эмес. Мунун ичине жаман комментарий жазып коюу дагы зулум экенин айткым келди да. Биз тилде сөөк жок деп коет эмеспи? Кээде мунун жолу кандай экен, бул мындай сүйлөйт экен, мунун кулагы ишак экен деп жазып коебуз дагы, бирок мени эч ким билбейт да. Бирок эч кимдин күчү жетпейт аны жүзүнө келип айтканга. Телефондун артына баардыгыбыз батырбыз, сүйлөгөндө баардык нерсени сүйлөй беребиз. Бирок бир нерсени унутпайлык, комментарийге жазып койгон сөзүбүз дагы кийин Аллах Тааланын алдына барганда өзүбүзгө каршы иштеп калбасын да. Өзүбүзгө каршы кайра колдонулуп калбасын. Ошон үчүн Аллах айтып атат, зулум кылуучулар зулум кылып атканынан Аллах кабардар экенинен Аллах кабардар эмес деп ойлогула, Аллах баардыгын көрүп турат деген. Биз көрбөсөк дагы Аллах көрүп турат. Бул бир эле комментарий эмес. Баардык зулумдарга айтып атам да. Азыр эми эмнеге комментарийди баса белгилеп айтып атам? Соц тармактарга эмне гана чыкпасын, дароо ошол адамды биз өтө кемсинтип, жаман сөздөрдү жазып, жаман айтканда баны боктоп баштайбыз да. Ооба. Мунун кесепети, бирок сөзсүз түрдө жооп беребиз. Эртели кеч. Ошон үчүн денебиз менен, колубуз менен, оюбуз менен, тилибиз менен болсо дагы эч кимге зыян кылбаган, бир гана Алланын ыраазычылыгына умтула турган ибадаттар менен алек болсок, ошондо гана ийгиликке жетишебиз иншалла.